Assalamu alaikum. Кандайсыздар? KG кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен бүгүн Совхоз Алатоо, Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы Совхоз Алатоо айылына келдим. Мына сиздер көрүп турган бул малина багы. Көрүп турасыздарбы? Учу кыйры жок малина багы. Бул сиздер көрүп билип жүргөн Кубаныч деген байке бар. Ошонун малина багы. Бул жерде азыр бир 4 гектардын тегерегинде. Уже бышылып, жетилип, теримдерин дагы азыр учурда болуп аткан учур экен. Биз азыр келип убактысын сурап бир 10-15 мүнөт сиздерге бир аз маалымат алып берели. Туугандар, сиздер экрандан алыстабай. Эгерде ушундай багбанчылыкка, дыйканчылыкка кызыгып аткан болсоңуздар, малина көчөтүн таппай жүргөн болсоңуздар, анда аягына чейин көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кубан ака, кандайсыз? Жакшысызбы? Келиңиз. Ден соолук иштериңиз? Шүгүр, жакшы. Болот абы? Дыйканчылык берекесин берсин. Амин, амин. Болот абы иштер? Шүгүр, жакшы болуп атат. Аягына чейин малинабы, Ушул жагы бүт бардыгы малина, эжо малина, эжевика. Караңыздар, Машалла. Сонун. Кандай болот анан дыйканчылыктар болот абы? Шүгүр, жалып жок. Эми Алланын берген экен. Берген, Абдулла ака, кандайсыз? Жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, кандайсыз? Биринчи учурашып алайлы. Ассаламу алейкум. KG кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Экесем ошол KG кабардын жетекчиси өзү келип калган экен, ушуну малина бакта тартам деп. Анан кийин ушул азыр сүйлөшүп отурат элек. Мына ушунун көчөтүнөн көбөйтүп атасыңбы, быйыл дагы сатыкка чыгабы, кандай болот? Ушулардын бардыгын сурашып сүйлөшүп атат элек. Эми азыр сөздү ошол биздин дыйканга берсек, дыйкан улантса. Ассаламу алейкум. Кубаныч. Алейкум ассалам. Эми чекеден өзүңүз айтып бере бериң эми. Качан эккенсиз, не деген сорт бул? Эми баягы көптөгөн сортторду угуп жүрөбүз. Сиздин багыңыздын өзгөчөлүктөрүн бир айтыңчы. Бул Абдулбасыт, бул обычный эле местный сорт. Местный сорт, Местный сорт. Биздин бул чүйдө болгон эки эле сорт бар. Дичка сорту бар, майдаланып кеткен. Ушул сорту бар. Крупный болгон, мына жакшынакай сорт. Анан эгерде ондай мисалы үчүн түшүмдөрүн карасаң, мына бул жери азыр июлдан бери терип атабыз. Июлдан бери экинчи ай. Кар түшкүчө үшүк алгыча бышат буюрса. Бир стволдон ушинтип 4, 5, 3 мында ушинтип баягы шактап кетет. Шактап ушинтип баягы немелери чоң болуп, жакшы даамдуу, аябай даамдуу. Ушу эки эле сорт бар. Бирок бул сортту элдер баягы доллар деп аташат. Дагы бир-эки сорту бар. Ушунда өздөрү чыгарып алган сортторчу. Бирок эми мунун сортуну эч ким билбейт. Жакшы каралып, жакшы акча берсе бул доллар болот. Доллар тапсаңыз дең, Доллар тапсаң. Анан слабый карасаң, баягы көңүлгө жакпаган неме болот да. Ошого окшоп, мына дичка эле болбосо, ушул сорт болсо, анда коркунуч жок болот да. Мында эл коркпой алып тиксе болот. Жакшы экен. Канча жылдан бери эми ушу менен алектенип атасыз? Бул нерсеге алек болгонубуз кетип бир 6 жыл, 7 жыл болду. Бирок балдар иштетип жүргөн. Анан мен өзүм кийлик ишкенин немеси бир 3 жыл болду. 3 жылдан бери. 3 жылдан бери өзүм мында полностью Вильманиядамын. Жакшы. Быйыл эми түшүндүрүү кандай болду? Бу жерде канча гектар, канча жыйнай алдыңыз, план толдубу? Быйыл жылдагыдай эле, потому что бул күчүгө кирип калган. Уже 6 жыл, 7 жылдык болуп аткан немеси күчүгө кирип калган. Ошого жылдагыдай эле түшүм жакшы. Быйыл бирок бир жагы эртерээк болуп калды. Быйыл ысык болду дагы, эртерээк болду. Жакшы экен. Негизи бир көчөтүнөн канча килограмм алса болот экен? Мындай эми практикадагыны айтыңчы. Практикадагыны айтсам, ушул жер бир ок арык. Мен мындай общий немен айтпай эле коеюн. Эми мындай адамдар өздөрү эсептеп чыгарып алсын. Мына бир катар, бир
bir катар анан ошол жерде 9 жөөк. Aha. Ушул жерде узуну кедеде 50 метрге жетпейт. 45 кедеде ушундай да. Aha. Ошол жерден bir тергенимде 50 килограмм чыгат. Bir ile terişte. Bir terişimde 50 Yüz günde килограмм kanca jol чыгат. terili kılat? Бул эми күзгө чейин көп терилет. Ha. 2 күндө 3 күндө териле берет. Суу коесуң, Pişkan terili öğret ha? тересин суу коесуң, бышат. Тересин суу коесуң, бышат. Ha. Ошондой. Жақсы. Сонун экен. Ошондо бул сортту жакшы карап, жакшы өстүрүп, эме кылса, бул доллар берсе доллар болуп калат деген аты, а? Доллар берсе доллар болуп Россияга сатылса рубль болуп калат деген аты. Экспорт кылсаңыз, а? калат. Рубль болуп калат. Биякта сатылса сом деңиз, а? Биякта сатылса сом. Жакшы. Эми ошол айтылып аткан доллар, сом, рубльга жеттиңизби эми? Быйылгысы? Шүгүр, мында аябай жакшы. Жакшы, а? Аябай жакшы. Эми бунун деле бир маселеси өз убактысында үшүрлөрүнү берип турсаң, Ооба. ушу Кудай көрсөткөндөй жол жобосун жасап турсаң, Мхм. бирок Кудай бере берет экен. Бере берет, а? Эми кишилер мен мынча таптым, мен миллион таптым, мен миллиард таптым. Эми бүт бардыгы азбы, көппү буйрусун. Буйрусун, а? Ооба. Жакшы. Эми эң кызыктырган суроо бунун көчөттөрүнү сатасызбы эми? Көчөттөрү сатылат, жылда эле Күздүн сатып көчөттөрү, келебиз. Мына булар эртеге ноябрдын башыдан көчөттөрүн сатабыз. Ошол убакытта булар тери бүтүп калабыз. Аха. Анан уже ошол убакытта кичине суук түшүп калаттан уже уйкуга кетип баштайт. Ошол убакытта тиксе мындай проблемасы жок, көктөйт. Жакшы. Ооба. Кубаныч ака, мен бир суроо дайым мындай түйшөлтөт да. Көпчүлүктүн да ушул немеси болсо керек. Мисалы, мына бул күздөгү көчөт менен эрте жаздагы көчөттүн айырмасы кандай болот? Мисалы, эми эрте жазда көчөт кичинерээк болот, ортодон чыккан, а? Күздөгүсү бир аз чоңураак болот, а? Кимисин отургузган выгодный болот? Күздө отургузгандын немеси, күздө отургузуп туруп бир суу коюп койсоң, бул уже отурукташып калат. Отурукташып калат дагы. Ошондон жазда проблемасы жок, көктөйт. Жазда отурганда эгерде суудан калтырсаң, көктөшү уже процент азайып кетет. Кыйыныраак, а? Суук түшүп калыштагы коркунучу бар жазда дең, а? Эгерде могуну уже карга калтырып, сууга калтырып кетсең, мисалы үчүн мына тиккенде, анда уже үшүк алып кетет. Анда дагы уже көктөгөнү процент азайып кетет. Ар бир нерсенин убактысы бар. Анан жазда тиксе дагы ошондой көктөйт, эгерде эрте тиксе. Иши кандай бунуку? Мисалы, мына аралык канчадан эккенсиз азыр? Мына сиз турган аралык канча метр эми бул жер? Аралыктар могу аралык 1.40 1.50 кылып тиккенбиз. Көчөттөн көчөткө чейин. Мына немеси. Көчөттөн көчөткө эми бул немеси боюнча 30-40 сантиметрден. Могу ортолугу 1.40 1.50. Бир адам, эки адам мындай кесилишип өтө турган болот экен да. Эки адам кесилип өтөт, анан биз бул жерге баягы эле кичинекей тракторларды, мотоблокторду салып турабыз ортосуначы. Фреза кылган. Фреза кылганы. Ошого биз немени кичине кененирээк алганбыз. Анан мына бул суугаруу системаңыз сиздики тамчылатма экен, а? Бизде мына 2 жылдан бери полностью капельный решение болгон. Пайдалары кандай бунуку эми капельныйда? Суу көп ичеби малына? Суу 2 күн 3 күндө мына ысыкта почти 2 күндө суу коюп туруш керек болот экен. 2 күн 3 күн. Бул почти мына 80-90% суу экен да булчу. Ымдуулук талап. Ооба. Ошон үчүн канчалык сен сууду берип неме кыласың, ошончо өзүнүн немесин алдырбайт экен. Демек сууду көп ичет, берген сайын жакшы өсө берет, Ооба. Күн дагы влиять этеби, жылуу суу деген? Күн это обязательно. Обязательно. Күн обязательно. Эгерде мындай бир көлөкө болуп калган жерлер менен мына күндө турган жердин айырмасы чоң болот экен. Чоң болот, а? Чоң болот экен. Анан Кубаныч ака, мына азыр Абдулла ака жак бияк күнчыгыш тарабы да? Күнчыгыш. Мына жак батыш. Демек мына түндүктөн түштүккө же түштүктөн түндүккө карап эгилеби ошондо? Түшкө да күн тийип, түштөн кийин да күн тие турган болуш керекпи? Мына малинанын немелеринин астыларына же мына катардын арасына дегендейчи. Ошол жагын туура айтасың, Абдулбасыт. Ошол жагында караш керек экен. Анан мына шамал боло турганда жагында караш керек да. Бул мына шамалдап турбаса мына ичи душно болуп кетсе, оорулар пайда болуп кетет экен. Ошон үчүн күн дагы жеш керек, шамалдаш дагы керек экен да. Жакшы экен. Анан мына Абдулла ака келип калды да. Мен бир суроо сурайын. Абдулла ака кандайсыз анан? Иштериңиз болуп атабы? Мына эмени мына ушул малинага сиздин эми өзүңүздүн баягы профессияңыз, жактаган немеңиз жөнүндө сурайын. Малинага биогумус салып бир испытание кылып көрдүңүздөрбү?
Ассаламу алейкум. Бир рет малинага эмес, жалпы эле ушул өсүмдүктүн бардыгына биогумус аябай жакшы таасир берет. Берет, а? Себеби дегенде ошол биогумустун составында таза калий бар, кальций, фтор, марганец, молибден, алтын, күмүш, темир, жез. Анан ушул гумус, чистом виде гумус бар. Гумусу жок жер бул жөн эле шлак да. Шлак, а? Ал эч нерсеге жарабайт. Ошон үчүн биогумус менен өстүрүлгөн мөмө жемиштер эмнеси менен айырмаланат? Эң биринчи түсү яркий болот. Аябай, мисалы үчүн өрүк болсо оранжевый болот. Алма боло турган болсо кызылы кызыл, жашылы көгү ошондой болот. Анан бул жыт берет. Биогумус любой мөмө жемишке жыт берет. Кандай жыт эми ушул? Мына ошол малинанын өзүнүн жыты, естественный, табигый жытын, жытын а? чыгарып берет да. Анан Анан даам берет. даам берет, а? Мына ушул бардык ушул өсүмдүктөргө ушул биогумус иштетиш керек. Мына нормасы 1 гектар жерге биринчи жылы 10 тонна, экинчи жылы 7,5 тонна, анан 5 тонна, анан 4-чү жылы 3 тоннадан берсе эле жетиштүү болот. Себеби дегенде жерди 4 жылда уже оңдолуп калат жер. Оңдолуп калат, а? Таптаза болуп, органика жер болуп калат дагы. Ушунун жердеги бардык элементтер өзүн камтыйт дагы. Даже мисалы үчүн картошка эксең дагы супер прибыльда жүрө бересиң да. Картошкадан дагы. Бул малинаны айтпайлы коеюн. Ооба. Мына ошон үчүн мына ким дыйканчылык кылам, ким багбанчылык кылам десе, эң биринчи иретте жер даярдаганды үйрөнүш керек, анан көчөт тандаганды билиш керек. Эң рентабелдүү, түшүмдү жакшы бере турган көчөттөргө өтүш керек да. Мына ошондо анан кийин результат жакшы болот. Результат болот, а? Демек баягы биринчи Абдулла акеге бир кошумча кылып айтып кетейин. Şu дыйканчылык кылам дегенде 3 нерседен адашпаш керек экен. Айтыңчы? Биринчиси жерден, суудан, анан көчөттүн сортунан. Сорту да тандаш керек, а? 3 немеден адашпаса, эгерде бири-бириге неме келет экенде буларчы, ошодон такалып калса, значит ал өзүн өзү актабаса дагы өзү менен өзү тура берет экен. Астага кетем деген адам 3 нерседен адашпаса, кичине мээнет кылса Кудай мырза берет. Анан Абдулла акеге дагы бир неме аябай туура айтты. Абдулла аке окуп көргөн, биз бирок практически көрүп атабыз. Биогумус боюнча. Биогумуста мисалы үчүн биз мына кык бергенде, биогумус бергенде, например, да, мыналар карап көрсөңүз, мына бир шактан, бир столдон канча 3-4 шак чыгарып атат да. Анан эми ушулар өзүнүн табигый жытыны берет экен. Анан могулар мисалы үчүн эзилип кетет да. Эгерде дары бергендечи, көрдүңүзбү? Дары бергенде эзилип кетет. Биогумус бергенде, кык бергенде ошо баягы элементтер бүт баары келген үчүн даамдуу болот, анан эзилбейт. Өзүнүн табигый пышат экен да. Ооба, өзүнүн немесине кармайт. Ар бир неме, не только малина да, бүт бардык түшүм ушундай болот экен. Ооба, бул жака ташыганда да бузулбайт. Өзүнүн мындай канча бир Кудай берген мөөнөтүгө чыдап берет экен да. Чыдап берет. Анан Абдулла аке бир суроо да сизгечи. Мына бул биогумус менен өндүрүлүп аткан бак болобу, малина болобу, дегиле өсүмдүк да. Өсүмдүктө мындай количествого дагы кошулабы же бул только сапатын эле кетеби? Ошол эле количество сапат болобу, кандай болуп калат? Мисалыга ким картошка айдап жүргөн болсо, алар билет, азыр алар эң ушундай рекорд түшүм алганы, эң рекорд алганы 30 тоннадан аша албай атат. 1 гектардан. 1 гектардан. Эгерде биогумус менен айдачу боло турган болсо, 5-жылы ошол жерден эң аз алганда 50 тонна алат. Эң аз. Адак жакшы карай турган болсо, ошол эмени. Жакшы карай турган болсо, 1 сотиктен 1 тоннадан түшүм алса болот. Түшүмдүүлүктү 2-3 эсе арттырат бул биогумус. Анан эме, Кубан аке, мына бул сизди дагы угуп жүрөбүз да, баягы биогумус баштаганыңыздычы. Анан азыркы тапта дагы мисалы мына өзүңүздүн малиналарыңызга өзүңүздүн биогумустарыңызды колдоносузбу ошондо? Биогумус, кык, буларды бүт баарын колдонуп келем. Ошо биогумуска чейин биз кык колдонуп келдик. Эми азыр жо биогумус колдонуп атабыз. Ошого биогумус болгондо, бул канчалык баада иммунитети күчтүү болсо, мунугу өзүнөн өзү шак чыгарып түшүмдүүлүк көбөйөт деген ушул болуп атат да. Бул мурда болбой эле мындай. Мисалы үчүн канча слабый болсо, бир эле суу менен калып кетет экен. Анан
иммунитети күчтүү болсо, жер нормальный бардык элементтерди берип тургандан кийин күчү жетишинче немелерди шактарды чыгарып түшүмдүүлүгү көбөйөт экен да. Анан мен сизден мына малина багыңыздан бир нерсени байкап атам да, Кубанеке. Мына түркүктөрдү отургузупсуз да, мына бул жагына, наркы башына, анан ортосуна зым менен тарткансыз. Бул негизи малинаны көбүнчө баякы жөн эле эгип койгондорду көрөт элек да. А мына зым менен тартканда кандай эмеси болот муну? Айырмачылыгы болот деген да. Эми баягы секреттери барбы деген да. Бунун секрети жок. Секрети эми мисалы үчүн мен жана айтып өттүм. Эгерде бүт бардыгын биз жиш кылып алсак, биринчиден басканга, тергенге проблема болот. Анан биз капельный кылганбыз. Мисалы үчүн капельный шланг таштаганда ушунун үстүнө таштайбыз шлангды. Ортосунда басыш керек, ортосун таза кармаш керек, ортосун шамалдаш керек, күн жеш керек. Ошондо мындай өзүнүн сапатын жоготпой, качество көбөйөт. А полностью жиш болгондо баса албайсың, жарым түшмүңү тебеленип, жерде калат. Проблема жаралат. Жанакы эле помидорго окшош эле да, помидорду деле байлап коебуз го жипкечи. Ошондой кылып эле көтөрүп койсо, арасында басканга удобный, күн жейт, чирибейт. Ооба. Демек, түбүнө дагы күндүн немеси тийип турат, витамини. Шамалдаш керек обязательно. Жакшы экен. Эми дагы бир суроолордун бири баягы көрүүчүлөрдө көбүнчө суроо ушул болот, баягы неге сурап койбодуң дейт да. Көчөттөрүңүз чыкса, көчөттүн баасы канчадан болот? Көчөттөрдүн баасыны бул келишим түрдө неме кылабыз. Эми бул количествого карап туруп, келишим түрдө сүйлөшөбүз. Көчөттөр бир баасы барбы? Бир баадан баштала турган немеси барбы? Бир баадан баштала турган баасы 20 сомдон башталат. Бир көчөсү. Өзүңүздөр казып бересиздерби же келип казып кетишеби? Жок, биз өзүбүз казып бүт бардыгын даярдап өткөрүп беребиз. Ошондо туугандар ноябрдын башынан башталат экен көчөткө кызыгып аткандар болсочу. Ноябрдын башынан баштайт, ошо менен ноябрдын этегине чейин казыла береби? Же бир 10-15 күндө бүтөбү? Жок. Биз эми мындай бул ким канча алат аны билбейбиз. Бирок эми көчөт жетерлик көчөт бар. Ошол эми жерге кар түшүп калгыча тиксе боло берет. Ошого чейин биз казып беребиз. Жер тоң, алгачкы тоңго чейин экен да. Алгачкы тоңго чейин. Жакшы экен. Бир эми малиналарыңызды эми экскурсия кылайлы эми. Булар азыр мына илгери уже пышып, баягы бир сезондон бери терилип аткандар экен, бул жагы. Терилип, ушулар мына азыр берет да эми, да. Азайып, бышып не болуп калганы. Бирок эми бул ушундай бир шактап кете бергенден кийин ушун бир шактан 4-5 чыгасы үчүн 4-5 немеден ушунду бере берет экен да, карасаңыз мага. Машалла, мына караңыздар. Мына карасаңыз азыр дагы эле кичинекей королор бар. Эми булар дагы эле ушу немеде кар түшкөнгө чейин быша берет да. Канчада бышат эми мына коро болгонучу? Кыскасы былтыры дагы эле кар түшкөндө уже түшүмү менен калып кеткен, үшүк алып кеткен. Успет эткен эмес. Анда боло берет экен да. Жакшылап каралса, ушу доллар болгону ушунда. Демек. Доллар болгону ушунда. Ошондо түшүмдү успет этпей калат. Демек, Кубанеке быйыл эми эмеңиз, түшүмүңүз жакшы болуптур эми. Буну деле долларда атап койсо боло берет окшойт, Эми буюрса эл не десе ошол, бул ушул местный сорт. Местный сорт. Анан баягы дикий сорт дедиңизби? Дикий сорту ал кандай болуп калат? Ал болбойт экенге, Дикий сортту болот эксе, бирок аны вообще экпеш керек. Ал ушунчалык баада немелерден көп чыгат. Ноо караганда 2-3 шагы көп болот. Бирок уч үчүн деле болот дагы, майда-майда болот. Анан мына мисалы үчүн терсең, карасаңыз, тердиң өз немеси менен чыгып атат да. Катуу үзбөй эле, жеңил эле. Наркы дичкалар быдыракай болуп чачылып кетет. Жапайлыгына барат экен. Өзүнүн немесине карабайт ал. Жакшы. Туугандар, мына караңыздар, 4 гектардай жер ушундай малина болуп, мына негизи мээнет кылса болот экен да. Мына караңыздар, канчалык жер. Мына узуну канча, Кубанеке? Узуну 500 метр. Тиги айылга чейин 500 метр. Дарактарга чейин, дарактарга чейин. Туурасы бул канча жөөк түшөт ылдыга? Канча катар түшөт? Бул жагы азыр мындай да, биз бөлүп тиккенбиз. Ошондо ылдыйы бир 30дайдын агат жөөктөр. Буягы 18 жөөктөн. 18 жөөктөн. Анан дагы бир суроо да кыскачачы. Сиздерден бүт секреттерди сурап алайлы. Мына аралыгыны чоң кылган жакшыбы, же мына ушу 1,5 метр жакшыбы экен? Мунан да чоң кылса болобу? Болот, будан да чоң кылса болот. Бирок эми ар бир адам өзүнүн немесиге жараша болуш керек да.
техникасына жараша. Hmm. Мен жалаң трактор менен иш кылам десе, Biraz будан чоңураак. кичине чоңураак трактор болсо, ошол кире тургандай кылып кичине чоңуртуп 2 метр кылса болот. Жер кеңири болсо. Ооба, жер кеңири болсо. Анан бизде баягы японский кичинекей трактор, ушунун ичине мында бир айдаганда мында бир айдап кетет да, 2 жол жүрбөйт да. Болду. Түшүнүктүү экен. Демек, жер кичине азыраак болсо, анда жышыраак кылып эксеңиздер болот экен. Бирок bundan кичинеси, bundan аз болуп калат уже. Аз бол ал Кирип чыгыш кыйын болуп калат, а? кичине проблема жаратат анда. Жакшы. Анда сиздер эгерде ушундай малина көчөттөрүнү алабыз деп жүргөн болсоңуздар, мына ушул Кубан акеден ишеничтүү малина көчөттөрүнү алып, отургузуп, сиздер дагы буюрса, ошол жакшы дараметтерди көрүңүздөр туугандар. Мына мен сиздерге эми кыскача бир малиналарды обзор кылып коеюн. Мына караңыздар. Машалла, көз кубанарлык. Бул эми туугандар, азыр мына 22 август болду. Кыш болгончо, кар түшкөнгө чейин ушул малина буюрса болуп берет экен да. Тере берет экенсиздер да. Анан Кубан аке, мисалы дагы бир суроо да. Мисалы китебинде же болбосо мындай практикада бир уштук көчөтү канча килограммга чейин мындай алса болот экен, примерно. 5-6 килограмм береби сезончу? Сезончу жок, мен ошону айта албайм. Айта албайсың. Себеби аралаштырылат да. Себеби деген, мен эми билбей туруп аны айтыш кыйын. Эми бул жер мисалы үчүн астынан баа чыгып кете берет да, мындай баа шактап көбөйүпчү. Ошон үчүн бир көчөт канча берет, неме кылып, мисалы бир эле жөөктө канча миң көчөт бар билбейм да аны. Ошон үчүн билбей туруп мен айта албайм аны. Айта албайсың. Айта албайм. Аны бир көрүш керек экен анда. Ар бир көчөттү канчадан алат экен, а? Бул эми бышат экен, кара үзөсүн, ошону баарын бир терип алсаң, мындай неме кылсаң болот эле. Анан ошону точно мен айтып туура эмес немени чыгарып албайм. Ооба, туура. Мына азыр мына жерге чейин, мына бул бетондорго чейин ушул жер канча сотик чыгат? 15 сотик чыгабы? 20 сотик? Мына ушул биз турган. Кидеде 10 сотик да. 10 сотик, а? Жакшы. Бир тергенде ушул жерден эле 50 килограмм терилет дедиңиз, а? Мына жерде 9 немеден, ар жагы 50 метр, кысасы 10го 50 метр, 5 сотик болду. 5 сотиктен бир тергенде 50 килограмм чыгат. Жакшы. 3 күндө бир терилет. 3 күндө бир терилет, а? Бул эми баягы суу коюп туруп, кийинкиси бышканда дагы териле берет экен. Ооба. Эми күндүн ысышыга карап, күн ысыганда уже черезин теринге туруп кеп калат экен. 2 айда 20 жол терилет. 2 айда 20. Охо. Ошол эле 5 сотиктен, а? Бул деген гектарынан 20 бул деген гектарынан 20 тонна түшүм берди деген сөз. Берет деген. Жакшы караш керек да. Бул караганда, карагандан, бул Тынымсыз буга иштеш керек да. Анан дагы бир суроо да. Мына күзүндө эгилген көчөт баягы өткөндө съемкада айтканыңыздай ежевикадай бир жыл эс алып туруп, андан кийинки жылы берип баштайт да бул дагы, ошол жылы берет. Ошол жылы берет. Эгерде ошону жанагыдай мисалы үчүн тиккенде муну узун болсо, ушул жерди кыркып салсаң, бул жерден көбөйүп туруп ал же кийинки жылы берет. Эгерде сен кыркпасаң, ошондо мынодон түшүм берет бул күзгө. Бере берет, а? Берет. Бирок бул жактагы эгерде бирди чыгара турган болсо, суол менен экөөлө болуп калат. Бирок мына кийинки жыл бербей калат дагы. Күчү астына кетип калат. Күчү не болуп калат. Мону кыркып салсаң, астынан 3-4 чыгат дагы, кийинки жылы жакшыраак берип калат да. Жакшы. Демек кыркып эле койгон жакшы экен, бир жыл албай эле эс алдырып. Ооба, бир жыл эс алдырган жакшыраак болот. Бирок жер күчтүү болсочу көтөрүп кетет. Айырмасы жок. Абдулла аке, мен сизден дагы бир суроо сурайын. Мына азыр малина кылабыз деп кызыккандар бар го. Ушуларга жерди кантип даярдаш керек? Мисалы азыр пустой эле жер бар да, 5 сотикчи. Аралыгын 1,5 кылып туруп, фреза айдап туруп, анан кийин гумусту кандай аралаштырыш керек? Ушуну айтыңызчы. Мына биринчи жылы гумусту бардыгы эле ушул бадалдууларга бергенде көчөттү экпей туруп, 1 гектарына 10 тонна биогумусту аралаштырып туруп бир айдап алыш керек. Айдап алып туруп, анан ошого отургузуш керек. Анан кийинки жылы уже бул малина өсүп калат го. Өсүп калгандан кийин уже мына жанынан да ог арык алып туруп эле, ошол арыкка эле жаткырып бере бериш керек. Ошо арыкка эле берсең, капельныйдан суу түшсө, жанагы биогумус эрип туруп, мына тамырга кете берет. Ошондо биогумустан такыр аябаш керек бул бадалдууларга. Негизи
Бул кеткен нерсе жаман неме кылабыз. бере бериш керек. Мына мисалы үчүн азыр биз оптом 1 тоннасын 20 000 сомдон берип атабыз да. Мына ушундай малина, клубника эккендер бизден келип 20 000ден алып кетип атат. Эгерде ошолор мына бизге келип 1 тонна алып кетсе 20 000 сом да. Ошо 20 000 сомго 10 000ине 2 КАМАЗ 40 түшүрүп 5 000ден. Любой жерде ошондой эле ба. Анан жанагыга 50 килограмм сөлжан салып кое турган болсо, алар деген 12 тонна биогумус алат да. Ошол биогумусу өздөрүнө 1,5 сомго да турбайт да. Арзан болот өздөрүнө. Ушундай калькуляциялардан айтып берсеңиз, баягы биз биогумус десе эле баягы кымбат деп ойлой беребиз го. Негизи 1,5 сомго да турбайт. негизи өзүң жасаганга жетпейт дең, Өзүң жасаганга жетпейт. Жакшы. Анда Кубан аке, сиздин ишиңизге дагы, Абдулла аке сиздин ишиңизге дагы ийгилик. Рахмат. Дайым элдин кызматында жүрө бериңиздер. Алла Таала берекесин берсин баарыңыздарга. Негизи тытынганга сөзсүз түрдө Кудай берет. Жакшы экен. Көчөттөрү боюнча, кантип эгиш, консультация боюнча экрандагы номерлерге чалып Кубан аке менен сүйлөшө бересиздер. Дарегин түшүндүрүп бердик сиздерге. Бишкек шаарынын өйдө тарабында 5 күнгөйгө жеткенде сол тарапка кайрыласыздар. Алатоо деген совхоз Алатоо бар жалгыз эле. Ушул жерде келсеңиздер Кубаныч деген байкени табасыздар. Дагы бир нерсе, Абдулбасыт, биз муну 2 жылдан бери көчөт алып келип атабыз. Польшадан чыгат, Беларусьтан келип атат. Көчөттүн бардык сорттору. Малинанын. Малинанын. Дарактардын. Малина жок, малинанын, бежо малинанын ушундай немелердин көчөттөрүн алып келип атабыз. Полка, Палана, Маравелла, Шехиба, Соколица деген ушу сорттор көп, аябай эле сорттор көп. Кимге кандай сорттор керек болсо, биз заказ менен алып келип беребиз. Баалары ошол убакытта чечилет. Кайсы убакытта келип ал жактын погодасы менен бул жактын погодасы кичине туура келбей жатат азыр. Себеби алар кичине кечирээк не болот экен да, эртерээк суук түшөт, биз жагы кичине кечирээк болот. Ошого кичине кечигип калышы мүмкүн, бирок келет. Заказ менен күзүндө эрте жаз келет. Ошолорго дагы биз заказ алабыз. Байланышып турса болот. Байланышып турса болот. Биз анан кимге кандай консультация керек болсо, кантип эгиш керек, тигиш керек, эмне кылыш керек, бүт баардык консультацияны биз беребиз. Бул жерге практически биз келсе көрсөтүп беребиз. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Дары дармек химикат эмес, биогумусту дагы колдоно беле. Биз болушунча экологический нерсеге өтүшүбүз керек да. Экологический таза нерсеге колдонгонго өтүшүбүз керек. Биз ошо кысасы ошого биз баары өтөбүз да, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эртеге бизди заставить этет. Ооба. Бияктан өткөрбөй коюп. Бирок негизи баягы жаштыкта жеген даам кийин бар баягы химикат кошула берип, ошо даам жоголуп кетти да. Азыр эми кайра акырын келип атат, эми бирок бул келиши деле бир топ убакыт алат да. Убакыт керек, ооба. Себеби биз баягы дыйкандар эрте бышырып, эрте базарга чыгара койгонго шашылабыз го. Бирок негизи ар бир нерсенин баягы качествосын эл баалайт өзүчө. Товар качественный болсо, экологический болсо эл баалайт өзүчө. Бирок азыр ушундай болуп калды, Абдулбасыт. Мурдараак жана количество менен кетип элек. Количество менен. Азыр качествого өттүк. Өттүңүз. Бизде канча киши келди, прямой Россияга, Казакстанга алып кеткендер, келип сразу токтоду ушул жердечи. Качествоны көрдү, 1-2 жол алып кетти, ал бар жакта сдавать этти. Даамдап көрдү, уже качество болсочу, өзү келе берет экен да, жана не болчу. Сбыт жагынан проблема болбойт экен. Малинада сбыт проблема жок. Жакшы экен, туугандар, ушундай эме кылып кылыңыздар сиздер дагы. Анан Кубан аке, эмени качан көрсөтөбүз? Биогумузуңузду качан көрсөтөбүз бир? Тартабызбы? Тартабыз. Буюрса, аны тартабыз. Аны бир өзүнчө тартып, неме кылалы. Канча тонна кылдыңыз быйыл эми? Биогумус азыр 300 тонна 40 даярдап койдум. Бир 50 тонна жерге таштаганмын. Бир 300 тонна 40 даярдап койгонмун. Машалла, бир ачылыш кылат экенсиз да буюрса. Аны буюрса бир башка дагы бир өзүнчө съемка кылалы. Өзүнчө кыласыздар, Ал биогумус тармагындагы тартып атат экенсиз да? Себеби бул ошо тармакка бул совместный экен да. Конечно. Ошону буяка бербесең, анда же сатып алыш керек болот. Абдулла айткандай, эми колдон келсе жасаш керек экен да. Ооба. Өзүң жасап алганга жетпейт. Жасалган жетпейт, Эми азыркы баягы Кубандын сөзүнө кошумча, мына бизде мынандай да,
1 миллион 300 миң гектар жер иштетип атабыз азыр. Элдин колундагы жер. Ошонун 700 миң гектары сугат, анан 600 миң гектары кайрак. Кайракка 30 жылдан бери көп адамдар барбай деле койду да. Кайрак жерлер иштебей эле турат. Анан баягы 700 миң гектар жердин тең жарымына биз арпа, будай, экспортсет, анан бедей айдап алганбыз да. Болгону эффективдүү Кыргызстан боюнча 350 миң гектар жер иштеп атат да. А бизде болсо ишке жарамдуу 3,5 миллион гектар жер бар. Бизде ишке жарамдуу 3,5 миллион гектар жер бар. Мына ошол 3,5 миллион гектар жерди иштеткени бизге саясат жүргүзүш керек, саясатчылар. Ар бир, мисалы үчүн, бизде 90 депутат барбы? Ага чейин 1000 депутат болгон. Ошол бардык депутаттар бывший депутат болбойт. Бардыгынын тили өтөт. Элге авторитети сиңген. Ошол 1100 адам тыным жок жер иштеткени ошоларды элди түртүп туруш керек да. Ошолордун бардыгында эң эле азында эмне 5 миллион доллар состояниясы бар ошо депутаттардынчы. Мына ошолор элге үлгү болуп, мына ушундай 30, 40, 50, 100 гектар жерлерди алып иштетип, мына иш орундарын ачыш керек. Мына өзүң көрдүң, кече 14 бала эмнеге өтүп кетти. Ошолор ушул жерден жумушун таппай барып ошол жерде иштейм деп регистрацияга барай деп туруп, ошондо аварияга учурап өтүп кетишти. Кудай рахматын алсын. Кудай рахматын алсын ошол жигиттерди. Мына ошол эле мезгилде бизде 3,5 миллион гектар жер бош турат. Ошону иштеткени биздин саясатчылар саясат жүргүзүш керек. Биздин саясатчылардын саясаты революция кылыш керек, тополон кылыш керек. Ошону эле айта беришет да. Иштеш керек. Мына мен мынаны, мына Абдрахмановго, Өмүрбек Абдрахмановго Алла ыраазы болсун. Мына сонун кылып алмабак кылып койду, элдин бардыгы көрүп атат. Мынабы Исхак Приматов өзүнүн айылына бир 20-30 гектар жерге шабдалыны эгип таштаган, элдин бардыгы ошодон өрнөк алып кандай жакшы иш болуп атат. Мына Алтынбек Сулайманов мисалы үчүн 200 гектар бак кылып койгон Төм оюнга, разасонун кылып. Мына ошондой колунда бар адамдар бардыгы баягында 150 миң долларлык Lexus алып атышат, 1 миллион доллардан особняк салып атышат. Олар мисалы үчүн бул торко тозот, аяк озот дейт да. Мынага сала бериш керек, бакка. Бакка салса биринчи экология жакшы болот. Бакка салса жумуш орундары пайда болот. Бакка сала турган болсо, мына азыркы келип аткан глобалдуу баягы ысык потепление бизге таасир бере албай калат. Мына аркаңды тарткын, адырларды башка мамлекетте болгондо Абдулбасит. Ушулардын бардыгын карагай кылып таштайт эле, башка мамлекетте болгондо. Мына Турцияны көп барамын. Кадимкидей эле ушул Кубаныч малина эккендей эле ошол арчалардын түбүнө ушундай капельный жүргүзүп ошол жактарды бак кылып таштаган. Тоонун үстүндө. Тоонун үстүн кылып салган. Биз болсо тегиз жерлерибизди иштетпей атабыз. Мына бул жерде иним мынандай кылып туруп иштетип, гектарынан мисалы үчүн 1 миллион сомдон болбоду дегенде киреше алып атат. Ал соседин кара, бул жерде жүгөрүн эгип коюптур, ол жүгөрүдөн мисалы үчүн 10 миң сом пайда калат да. 10 миң сом каякта, бул жактагы миллион каякта. Ошон үчүн биздин эң башчыбыз, биздин главный командующий, биздин президентибиз бакка, элдин бардыгын бакка чыгарыш керек да, иштегиле бакка деп. Ошон үчүн шарттарды түзүп бериш керек. Суу чыгарып берип туруп, арзан көчөт берсе, калганын эл өзү жасап алат. Вот ушуну айта албай жүрөбүз да биз. Өнүм жок. Демек, мамлекеттен боло турган жардамды дагы мамлекет башлары карап койсо жакшы. Караш керек. Сөзсүз караш керек. Бул саясатты ошого жүргүзүш керек да. Саясатты ошого жүргүзүш керек. Бул эми ички экономиканы, анан экспортту дагы көтөрөт бир топ деңиз, Эгерде 3,5 миллион гектар жерге бак кылып ала турган болсок, жыл сайын 35 миллиард доллар киреше кирип турат. Жыл сайын Кыргызстанга. Мына. Биздин бюджетибизден 17 эсе көп. 17 эсе көп деңиз. Аны. Жакшы, туугандар. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Элдин кызматта жүрө бериң ушинтип. Биогумустарды таза кандууларын көбөйтүп. Кежи кабар силерге дагы ийгилик каалайбыз. Ушундай элге пайдалуу ушундай передачаларды көп бергиле. Мына сиздей балдар көбөйсө жакшы болот эле. Ар бир районда өзүнүн бак блогери болгондо, мына Полянова мындай малина экти, тигин же шабдал экти, ондай кылды, мынча түшүм алды, мындай кылды, Россияга сатты, мынча пайда көрдү деп. Мына бир күндө мисалы үчүн бир кежи кабар да силерге чоң рахмат. Элдин кызматында жүрө бериңиздер. Каналыңар өрчүй берсин. Айтканыңыз келсин. Багында миллионник кнопкаларды алгыла. Буйрса. Элдин жашашына, жакшы жашап кетишине ушундай жакшы передачалар тартып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат.
Көрүүчүлөр, кимиңиздер ушундай малина бак кылып, ушундай эме кылсаңыздар, буюрса, алгачкы эмелерди иншалла жакшы тартып беребиз. Чүй жергесинде болсо, жакшылап тартып, чагылдырып, ийгилигиңиздер сиздердин элге чагылдырып беребиз. Кубан аке, сөз сизде. Жыйынтыктоочу сөздөрдөн айтып коюңуз. Абдулла Сыдыка эми не дейт элек? Ушу жакшылык ушундай жакшылыктарга себепчи болгула. Анан адамдын өнүгүшү бул эки түрдө болот экен да. Биринчи өнүгүшү бул адам көз менен көрүп туруп өнүгөт экен. Экинчиси бул илим менен өнүгөт экен. Башка жолу жок. Ошого окшоп силер ушундай нерселерге себепчи болуп элдерге көрсөтсөңөр, эл ойгоно берет Кудайым бурса. Биздин жашообуз массак бүт неме эл ойгонгондон кийин өзү алдыга тарта берет. Ушундай ийгиликти мен бүт бардыга каалайт элем. Жакшы экен. Ассаламу алейкум. Миң уккандан бир көргөн баары абзел да. Эми бул дагы болсо, живой болбосо дагы какой-то бир деңгээлде живойлугу бар да видеодагычы. Бар. Каалоочулар болсо келип көрүп, малинадан ооз тийип, келип көрүңүздөр. Анан мына ушул жерде бышып атканын көрүп, кандай тактикада эгилет, бүт көрүп, консультация сурап буюрса, сиздер дагы ушундай ийгиликтерге жетесиздер. Саламатта туруңуздар анда туугандар. Болуптур, тынч болуңуздар, ийгилик. Ассаламу алейкум.